Salam dostlar, байланышта Sancho Bey kanalı. Bugün 2018-жылы чыккан башкы ролду Таптатнакай Сандра Буллок аткарган Коштун капасы аттуу тасманы көрөбүз. Анда меседар эле тасмага өтөлү. Тасманын башында белгисиз бир адам сүйлөп, бул дүйнөгө келген оорудан тирүү калган адамдар жөнүндө айтып жаткан. Ал адамдардын тобу дарыя менен ылдый жакка келгенде тоголордун бир жеринде жашайт экен. Андан соң биз баш каарманыбыз болгон Мэлори деген аялды көрөбүз. Ал кичинекей бала менен кызга "Биз азыр жолго чыгабыз. Силердин көзүңөргө чүпүрөк тагып коем. Кандай учур болбосун эмне үндү укпагыла, чүпүрөктү эч качан чечпегиле. Эгер көзүңөрдөгү чүпүрөктү чечсеңер өлүп калышыңар мүмкүн" деп аларга катуу эскертип, үйүндө жашаган чымчыктарды өздөрү менен кошо алып, үчөө тең көздөрүн тагаттагы кичинекей кайгычага олтуруп эле дарыядан ылдый жакка жөнөп кетишти. Биз мындан соң бул окуяга чейин 5 жыл мурдагы убакытка өтөбүз. Анда Мэлори эжеси Джессика менен ооруканага барып, Мэлоринин ичиндеги баланы көрүп жатышкан. Көрсө каарманыбыздын жигити аны боюнда кылып коюп эле белгисиз жакка тайып кеткен экен. Анында Мэлори боюнда болгону менен балалуу болушту көп деле каалабай жаткан болчу. Бир убакта эле алар ооруканадан чыгып келе жатса, бир белгисиз аял терезени сүзгүлөп эле өзүн өзү өлтүрүүгө аракет кыла баштайт. Көрсө буга чейин Европа менен Россияда түшүнүксүз бир оору пайда болуп, адамдар өздөрүн өздөрү өлтүрүп эле кырыла баштаган болот. Сыягы бул оору каармандарыбыз жашаган Америкага дагы келип калган окшойт. Бир кезде эле көчөдө ызы чуу башталып, адамдар бири-бири менен мушташып, унаалар сүзүшүп эле кээ бирлери өздөрүн өздөрү өлтүрө баштады. Анда Мэлоринин эжеси Джессика дагы өзүнчө бир түшүнүксүз нерсени көрүп калып, көзү кызарып эле унаанын башкаруусун жоготуп эле түп-түз айдап кете берди. Бир кезде эле алар бара жаткан унаа кырсыкка учурап эле аңтарылып жатып калып, Джессика унаадан чыгат дагы Мэлоринин көзүнчө эле башка бир унаанын алдына түшүп эле өлүп калат. Ошентип коркуп калган элдер эки жагын карабай эле ар жакка качышып, боюнда бар Мэлорини байкабай эле аны жыгытып дагы салышты. Анда четте турган аялдардын бири Мэлориге жардам берем деп келип, анын дагы көзүнө бир нерсе көрүнүп, өзү түз барып эле күйүп жаткан унаанын ичине олтуруп эле жарылып кетти. Ошентип бир кезде аны кара терилүү Том деген адам куткарып калып, бир нече адам алардан алыс эмес жашашкан үйдүн ичине кирип эле жашынып калышты. Анда топтолгондор ызы чууга түшпөй, эмне болуп жаткандарын такыр түшүнүшпөй бири-бири менен сүйлөшүшүп, адамдар өздөрүн өздөрү өлтүрүп жаткандарынын себебин изилдеп жатышты. Анда алардын байкашы боюнча өзүн өзү өлтүргөн адамдар түшүнүксүз бир нерсени көрүп калышып, анын таасиринен эч нерсеге карабай эле өздөрүн өздөрү өлтүрүп жатыптыр. Бирок ал эмне экенин эч кимиси түшүндүрүп бере алган жок. Анткени ал бардыгынын көзүнө көрүнө бербейт эле. Анда Том терезелердин бардыгын жаап коелу деп эле жаба башташты. Бир кезде Мэлори жанагы өзүн өзү жардырып жиберген аял жөнүндө айтып жатып, ал "Апа, мени таштабаңыз" деп эле жарылып кеткен унаага олтуруп алды десе, аны угуп турган мылтыкчан адам "Менин атым Дуглас, ал аял менин аялым болчу. Анын апасынын өтүп кеткенине 10 жыл болду. Ал апам деши мүмкүн эмес" деп айтат. Биз мындан соң кийинки убакытка өтүп, жанагы кичинекей кайгыча менен 3 каарманыбыз бара жатканын көрөбүз. Алар бул убакта дарыянын үстүндө кетип жатканына 6 саат болуп калган экен. Мэлори рация менен байланышка чыкканга аракет кылса дагы деле эч ким жооп берген жок. Мындан соң кайрадан мурдагы күндөргө өтүп, арадан бат эле 3 күн өтүп кеткенин көрөбүз. Анда топтолгон адамдар тамак аш жакында түгүнөт деп эмне кылабыз деп ойлонушуп, сүйлөшүп жатышса эле бир кезде эшик тыкылдап эле бирөө келип калды. Анда эч ким эшикти ачкысы келбей турса, Мэлори жанагы мылтыкты алып эшикти ачкыла деп буйругун берип, сырттагы адамды киргизсе эле ал аял киши жанагынын дагы боюнда бар экен. Кызыгы Мэлори экөөнүн төрөй турган күндөрү аябай эле бири-бирине жакын болуп чыгат. Ошентип алардын арасындагы жанагы мылтык көтөргөн Дуглас эми биздин үйүбүздө эки боюнда бар аял болду. Биз эми бул жерде ачкыдан өлөт окшойбуз деп эле нааразы боло баштайт. Анда булар чогулган үйдүн ээси болгон Грег бир ой таштап, "Мен үйүбүзгө видео байкоо койдум эле, балким ошодон карап көрсөк көрөрбүз. Анан да бул түшүнүксүз нерсе видео байкоо аркылуу өзүнүн таасирин бербестир" деп эле ошол нерсени кылып көрүүнү чечишет. Анда Грег өзүнчө бөлмөгө кирип мени байлап койгула деп айтып, ал видео байкоону карап олтурат да калганын баардыгы чыгып кетишти. Ошентип адамдар бул жерде биргеликте өмүр өткөрүп, бири-бири менен тааныш деле боло башташты окшойт. Алардын арасында жашыраак болгон кыз жигит бири-бири менен тил табышышып, арадан бир аз убакыт өтпөй эле Грег калган бөлмөдө ызы чуу чыга баштайт. Анда чуркап киришсе, Грег видео байкоодон жанагы түшүнүксүз нерсени көрүп калган экен. Ошентип ал байланып турса дагы ага таасирин берип, өзүн өзү жыгытып эле башы канжалап ошол жерде өлүп калды. Ошентип бул күн дагы кечкирип, Мэлори өзүнүн бөлмөсүнө барып эле жатканы калса, анын жанына жанагы экинчи боюнда бар аял келип, "Сиз экөөбүз чогуу жаталычы" деп эле анын жанына жатып алды. Бир маалда эле түн бир убакта түшүнүксүз үндөр чыгып, Мэлори үндү текшерип келейин деп барып калса, жанагы эки жаш биригип алып эле түнкү ишти катырып жатышкан экен. Анда бул нерсени Том дагы көрүп калып, Мэлори экөө күлүшүп,
дароо эле коштошуп ордуларына барып жатып алышат. Биз мындан соң дагы кийинки күндөргө өтүп Мэлори жанагы кичинекей балдар менен 14 сааттан бери дарыяда дагы деле кетип бара жатканын көрөбүз. Анда алыс эмес жерден бир кезде эле бейтааныш киши кыйкыра баштайт. Көзүң өртөгүнүн чечкиле, мен силерге жардам берем, силерге менимче жардам керек деп эле бакыра баштаса, Мэлори жаш балдарга көзүң өртөгүнү чече көрбөгүлө деп эле тапанчасын алып эки жакты карай баштады. Бир маалда эле көзү кыпкызыл болгон адам келип Мэлориге кол салып, мен аны көрдүм, силер дагы көзүң өртөгүнү чечип аны көргүлө, силер дагы чындыкты билишиңер керек деп эле ызы чуу кыла баштаса, Мэлори кайыктагы чоң бир бычакты алып эле ал кишини чапкылай баштайт. Сыягы кээ бир адамдар жанагы түшүнүксүз нерсени көргөндөн кийин анын жилдетине айланып башкаларды дагы аны көрүүсүнө жардам бере баштайт окшойт. Все должны узреть. Ошентип кайрадан жанагы үйгө кайтып эле мурдагы күндөрдү көрөбүз. Анда Том адамдарды чогултуп, бизде тамак аш азайып бара жатат. Ошондуктан бул маселени чечишибиз керексе, арасындагы дагы бир кара терилүү Чарли деген адам, мен буга чейин дүкөндө иштейт элем, ал дүкөндү жаап коюп эле качып кеткенмин десе, баардыгы ошол жака барууну чечишип, Чарли барбаймын дегенине карабай эле бешөө ал жака унаа менен Чарлини алып алып жөнөөнү чечишти. Анда унаанын баардык терезелерин жабышат дагы, алды аркасынан белги бере турган аппарат аркылуу барууну чечишет. Бир кезде эле жолдо бара жатса, аппарат жанагы унаанын төрт жагынан тең белги бере баштады. Көрсө жанагы түшүнүксүз нерсе булардын жанына дагы келип калган экен. Анда унаалары дароо эле титиреп кыймылдап баштап, Том картага карап эле унааны өтө ылдамай да эле дүкөнгө дагы жетип барышат. Ошентип дүкөнгө киришип баардыгы керектүү нерселерди алып жатышып, бул убакта Том менен Мэлоринин ортосунда мамилеси жылуулай баштаганын байкайбыз. Анда дүкөндөн ичимдиктерди ичип алган Дуглас, биз ушул жерде эле калып кетели, бул жерде тамак аш кейин экен деп жатса эле бир жактан тыкылдаган үн пайда болду. Анда каармандарыбыз жанагы такылып жаткан эшикке акырын барып ал жактан ким экенин сураса, ичиндеги адам атын айтып эле ачып койгулашы деп эле сурана баштайт. Бир кезде бул дүкөндө иштеп жүргөн Чарли ал адамды таанып калды. Көрсө ал камалып калган адам дагы мурда бул дүкөндө иштечү экен. Анда Том эшикти акырын ачса, ал киши түртүп эле, силер дагы көзүңөрдү ачкыла деп эле кыйкыра баштайт. Көрсө бул дагы жанагы түшүнүксүз нерсенин желдеттеринен болуп калган экен. Анда төртөө эшикти жапканга аракет кылып жатса, чекеде турган Чарли жанагы адамды түрткөн бойдон эле эшик жабылып ошол жака кирип кетти. Бир маалда эле эшиктин астынан кан куюлуп, Чарлинин өлгөнү дагы белгилүү болду окшойт. Ошентип кайгыга баткан каармандарыбыз тамак ашын алып унаа менен кайрадан үйгө кайтып келишип, тамактын келгенине кубанып жатышса эле түн бир убакта жанагы эки жаш унаага олтуруп эле качып кетип калышат. Биз мындан соң арадан 38 саат өтсө дагы жанагы кайыкчада Мэлори балдар менен бара жатып, бирок байланышка такыр эч ким чыкпай жатканын көрөбүз. Бул убакта алардын тамак ашы дагы азайып, үмүттөрү деле үзүлө баштаган болчу. Анда жанагы үйгө кайтып каармандарыбыз сүйлөшүп отурган кезде экинчи боюнда бар аял Олимпия эшикти ачып эле белгисиз бир адамды киргизип жиберет. Мэлори анда дароо эле мылтыкталып ал кишиге такап, башкалар дагы дароо эле ал жерге келип калышып, Олимпияны урушуп эле буну эмнеге киргиздиң деп эле тилдей башташты. Анда жанагы киши, менин атым Берри, мени бул жерден коолабаңыздарчы, мен алардан корком деп эле кайра кайталай баштайт. Анда каармандарыбыз алар дегенин кимдер, жанагы көзгө көрүнбөгөн жандыктарбы деп сураса, ал киши коркуп кетип, жок, мен корккон нерселер жөнөкөй эле адамдар, бирок алар акыл эси кем, жиндиканадан качкан адамдар экен. Кызыгы алар көзү ачык жүрсө дагы жанагы жандыктардын таасири эч эле аларга тийбептир. Ошондуктан алар жөнөкөй адамдарды көрүп калса, аларды жок кылышып, көздөрүн колу менен атайын аштырып эле жанагы жандыктарды көргөзүп эле өлтүрүп жатышат. Менин досумду өлтүрүп коюп, мен качып кеттим десе, Дуглас ага такыр ишенбей мылтыгы менен коркутуп, бул жерден чыгып кеткиң деп жатса эле жанагы каарыган аял анын артына келип эле башына бир чаап уктатып салат. Ошентип башка каармандарыбыз Дугласты башка бөлмөгө камап салышат дагы. Жанагы жан келген Беррини өздөрү менен кошо эле калтырып коюшту. Ошентип күндөрдүн биринде Мэлори менен Олимпия бир күндө толготушуп, алардан суулар кетип эле төрөй турганда убактары келип калды окшойт. Ошентип эки аялдын төрөтү башталып, алар менен жашап жүргөн каарыган аялдарга жардам берип, бул убакта жанагы жан кирген Берри кызыктай эле иштерди кыла баштады. Ал китебин ап чыгып ичиндеги бир өтө коркунучтуу сүрөттөрдү чыгарат. Көрсө бул дагы көзүн ачып жанагы түшүнүксүз жандыктарды көргөн экен. Биз ушул сүрөттөрдүн алардын келбети кандай экенин билебиз. Ал биринчи эле байкатпай келип Томду уктата чабат дагы терезелерди чекеден эле ача баштады. Анда төрөттөгү аяктап Мэлори уул төрөп, Олимпия болсо кыз төрөгөн эле. Берри алардын дагы жанына кирип эле эч нерсени карап эле терезени ача баштады. Анда бардыгы көздөрүн бекитип калса, Олимпия көзүн бекиткенге жетишпей калат. Анда Мэлори анын колунан арестени алганга жетишип калып, Олимпия ошол жерден терезеден чыгып эле секирип кетип өлүп калды. Берки каарыган
аялды Берри кармап алып эле күч колдонуп анын көзүн атайлап ачып, ал дагы жанагы жандыкты көргөндөн кайчы менен өзүн өзү сайып эле өлүп калат. Бир кезде Дуглас мылтыгын алып эле ал жерге келип калган экен. Бирок Дуглас көзүн ача албай жаткан кезде Берри ага чуркап барып экөө бийиктиктен түшүп кетишип, Дугластын көкүрөгүнө Берри кайчы сайып эле аны дагы өлтүрүп салды. Бул убакта эси болгон Том өзүнө келе баштаган эле. Ал жанына жаткан мылтыкты алып эле Беррини ошол жерде 1-2 жолу атып эле өлтүрүп салат. Ошентип бул окуялардан кийин эки кичинекей наристе Мэлори жана Том төртөө тирүү калышты. Биз мындан соң арадан 5 жыл өткөнүн көрөбүз. Ал убакта 4 каарманыбыз эшикке чыкканды дагы үйрөнүшүп, көздөрүн таңып алып эшикте өздөрүн кантип алып жүрүштү үйрөнүп жатышкан. Том болсо байланыша турган рацияны алып алып, үмүтүн үзбөй балким бирөө жооп берип калат деген ойдо эле байланышып жатты. Бир күн эле кечинде жанагы рацияга жооп келип, менин атым Рик деп эле бир киши сөз баштайт. Бизде тирүү калган адамдар бар, силер дагы биз жака келсеңер болот. Ал үчүн дарыя менен бир канча күн жол жүрөсүңөр. Суунун агымы жай эле болот, бирок бир жерге келгенде өтө катуу ага баштайт. Ошол катуу агымдан аман эсен өтсөңөр чымчыктардын сайраганын угасыңар. Ошол чымчыктардын үнүн угуп келе берсеңер эле токойлордун арасында бир дубалга такаласыңар. Анан дубалда деп жатканда эле байланыш үзүлүп калды. Ошентип экөө Риктин сөзүн рациядан уккандан кийин аябай эле көп ойлонушту. Том биз ал айткан жака келишибиз керек десе, Мэлори такыр эле көнбөй. Балким бул жанагы Берриге окшогон зөөкүрлөрдөн болор чыгар. Ошондуктан бул чечимден шашпайлы деп эле мурдагы деле жашоосун антып ар кайсы үйлөргө барып эле тамак аш издеп жатышты. Бир кезде эле алар отурган үйгө унаалар жакындап келе жаткан үндөр угула баштайт. Анда Том балдарды Мэлориге берип, сен бул жерден качкының. Мен бир сааттын ичинде кайтып келбесем кайыкка отуруп Рик айткандай дарыя менен кетип калгыла. Мен сени жакшы көрөм деп эле өзү ал жерде калат дагы жанагы зөөкүрлөрдүн алдына чыгат. Анда алар Томдун көзүндөгү чүпүрөктү алайын деп жатканда Том аларды чегеден эле аткылап кирип, зөөкүрлөрдүн бирөөсү Мэлоринин балдар менен кетип жатканын көрүп эле анын артынан коолай баштайт. Анда Том балдарды куткарайын деп эле көзүндөгү чүпүрөктү өзү эле чечип салды. Ал зөөкүрлөрдүн көпчүлүгүн өлтүргөнгө жетишип калып, бирок жанагы жандык анын жанына келип Том дагы аны көрүп калды окшойт. Анда акыркы күчү менен зөөкүрлөрдүн акыркысын өлтүрүп, акырында өзүн дагы атып алат. Ошентип Томду Мэлори көп убакыт күтүп, акыры анын өлгөнүн түшүнүп калды окшойт. Анда ал балдар менен жолго чыгып эле биз тасманын башында көргөн учур ушул экен эле. Ошентип арадан 42 саат өтүп, кайык менен дарыянын катаал жерине жетип да калышыптыр. Анда Мэлори балдарга кайрылып, силер кайыкка катуу кармангыла. Биз бул жерден эптеп өтүшүбүз керек деп эле суунун катуу акканына карабай эле жөнөй башташат. Бир кезде эле кайык аңтарылып кетип, Мэлори бала менен кызды таппай калып, алар үн чыгарып эле биринчи ташка жабышкан баланы таап, андан соң жей кечирип калган кызды дагы таап алды. Ошентип бактыга жараша бул жолу үчөө тең тирүү калышып, Рик айткандай токойдогу чымчыктар сайраган жака эле жөнөп кетишти. Көрсө алар ушул убакытка чейин жанында кутучага чымчыктарды салып алганын себеби, жанагы жандыктар жакындап келгенде чымчыктар өтө эле катуу сайрай башташат экен. Бирок алар бара жаткан токойдо жанагы жандыктар аябай эле көп экен эле. Алар ар кайсы үндөрдү чыгарып, Мэлоринин көзүн ачканга аракет кылып, аны коолашып, каарманыбыз эки баланы көтөрүп алып эле чымчыктар сайраган жака чуркап эле качып жөнөдү. Ал бир кезде бара жатып эле эшиги бар бир дубалга такалып калып, анда Мэлори эшикти ачкыла, мен Риктин айтымы боюнча келдим деп эле тыкылдатып жатып, акыры эшикти ачышат. Ошентип эки баласы менен куткарылып калган Мэлори анын ичинде кирсе, анын ичинде аябай көптөгөн адамдар жашайт экен. Көрсө байланышка чыккан Рик көзү сокур адам экен. Бул адамдар топтолгон жер мурда көзү сокурлар жашаган үй экен эле. Ошондуктан алар башынан эле эчтеке көрбөгөндүктөн жанагы жандыктар буларга эч кандай зыян жеткире алышпаптыр. Ошентип акырында кичинекей балдар дагы тынчтык жашоого келип эле тасма дагы аягына чыгып калат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Мен бул тасмада көздөрүн таңып алып жүдөгөн каармандарыбызды көрүп, Кудай көзүмдү көргөзгөнүнө кубанып эле ичимден аябай шүгүр кылдым. Анда сиздер дагы кийинки дагы бир тасмада жолугушканча ден соолукту жакшы карап, Кудай берген көзүбүз менен жакшылыктарды гана көрөлү.